Жакшы кошунанын ар дайым кадыры чоң болот, бекем болот. Абу Хамза Суккари деген мухаддис алым болгон. Ошол алымдын өмүр баянында эскерилет. Ошонун тарыхында тарыхчылар айтат. Абу Хамза Суккаринин кошунасы күндөрдүн биринде муктаж болуп үйүн сатышка туура келет. Үйүм сатам дейт. Анан алуучулар, клиенттер келгенде үйүм өзү 2000ге барабар деген. Кошунам дагы 2000ге барабар, сага 4000ге сатам деген. Демек кошунасы болгон үчүн баазы үйдүн баазына барабар дагы экесе өсө болот. Себеби кошунасы ушу Абу Хамза Суккари болгон, мухаддис, алым киши болгон. Кошуналык акын билген адам болгон да. Анан баягы ошол кабар алым кишиге жетип калганда, кошуна муктаж болуп калып ушунча акчага үйүн сатам деп ушунчага дегенде, баягы киши кошунасын чакырып, баардык клиенттерин болду кетирип кой, үйүңдөгү баягы жарнаманы алып кой деген да. Могу 4000 сен алгында, ошо менен өзүң муктаждыгыңды бүтүрүп алам деген. Демек кошунанын жакшылыгына ушундай мисалдарды алып келет. Адам кошунасы жакшы болсо, ошого жараша болот да. Ар бир адам үй алганда, бир районду алганда биз үй тандаганда көбүнчө эмнени тандайбыз? Районду тандайбыз да. Анан жакшы коңшу болсо экен дейсиң да. Коңшуң баягындай уру болсо, кәсипи болсо, каракчы болсо, паланчы болсо сени күйдүрөт да. Пайгамбарыбыз 4 нерсе бактылуулукту алып келет деген. 4 нерсе бактылуулуктун себеби болот деген. Биринчиси солих аял деген. Эгер аялың жакшы болсо, Кудайдан корккон болсо, сени сыйлаган болсо, демек жашооң жакшы болот, бактылуу да. Үйгө келсең, мындай болуп аткан болсо. Үйгө киргиң келбей кайра көчөгө качат да адам. Экинчиси кең үй, үйүң кең болсо жакшы деген да. Үйгө келсең үйүң кенен, үйүңө мейман келсе кенен, адам келсе кенен, кирип чыккан адам болсо кенен, береке болот. Бала чакаң кенен жүрөт. Үчүнчүсү өзүңө жаккан жакшы улоо деген. Ошол учурда ат болсо, бүгүнкү күндө жакшы машина да. Эгер машинаң бузулбай, жакшы жүргөн болсо, кыйнабаган болсо, Кудайга шүгүр, алхамдулилlah, сүйүп, жашнакай болуп сүйүнүп жүрөсүң да. Бирок машина кайра бузулуп берсе, келип балын тебип жиниң чыгарып аласың да. Төртүнчүсү анан жакшы кошуна деген да пайгамбар. Демек коңшуң жакшы болгон болсо, кенен болосуң. Россияга кеттиң, жүрөгүң ток. Себеби кошуна сени үйүңө көз артпайт да. Кошуна сага наоборот үйүңө киргизип турат жардамдарды. Кыйынчылыктарды бүтүрүп турат. 4 нерсе жамандыктын белгиси, бактысыздыктын белгиси деген пайгамбар. Ушул 4-өөнү тетиризин пайгамбар бактысыздык деген. Начар аял болгон болсо, демек сен бактысыз адамсың деген. Үйүң тар болсо, демек бактысыз экенсиң деген. Улооң начар болсо, демек бул да бактысыздыктын белгиси. Ошондой эле коңшуң начар болгон болсо, демек бул да бактысыздыктын белгиси деген. Кыжалатсың, иште жүрөсүң, үйгө кирип кетпеди экен. Эмне болду экен? Кошуна кандай болду экен? Үйдө бала чака аманбы? Россияга кеттиң, иштен кеттиң, жүрөгүң кыжалатчылыкта да. Демек кошуна жакшы болсо, демек жүрөгүң ток болот. Башкасы да жакшы болот. Ошон үчүн урматтуу мусулмандар, өзүбүз жакшы кошуна болгон аракет кылайлы, жана башка адамдардан жакшы кошунаны издеген аракет кылайлы иншалла.